Текшеріп айтса күлесіз. Ошоның барлығы доказ етіліп тұрған болса, прокуратурадан қошы бұл қамаш. Мен де сізді алдыңызда не подчиненныйыңыз, мен үшін мен алдымда сіз қалып сөйлеп отырсыз. Мен де сізге әрбір районға бар, әрбір шағырға бар, круговой бар, көрсетіп жүрішу керек. Үлгі алып іштемейсіздер. Спортивтік жеңілдер жүре береді, чистый жеңілдер жүре береді, камуфляждер жүре береді, жыламбаштар жүре береді, баяғы шляпасында киіп жүре береді. Но зато результат работает, сам главный результат работает. Мына осы жағын берген үлгі алсын, көріп қойыңыз. Ноқат райондық кадастр мекемесінің 26 жаштағы қызматкері УКМК тарауынан жиын учурунда кармалды. Ага 1,5 гектар жер тилкесин мыйзамсыз берүү фактысы боюнча айып тагылууда. Бул тууралуу Ош шаары жана Ош облусу боюнча жетекчилер менен өткөн жыйында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Кадастрдын специалисти чакырткыла дедим. Алайбек уулу Эрмек бар ошо. Берке жүрү. Өз ачык. Узеркетчи. Так, ушел. Так, сен кадастрда иштейсиң? Не болуп иштейсиң? Специалист микрофон койчу. Специалист болуп иштейсиң. Канчага чыкты? 26-да. 26-да. Эми жүрсө жанагы 1,130 гектар, почти 1,5 гектар жерге тур емес кызыл китеп берип койдум. Ушундай болду? Тур деп бергенбиз. Эми жерде справка берип атышат. Тур емес берген, Алайбек уулу Эрмекти жообу тартышыбыз керек деп. Мисалы. Şu iş boyunca пояснение бериңизчи, мына справканы сиздер бериңиз, туурабы? Мен бул атай чыктым. Башка контурдагы Сиз микрофон айтып. президенттин башка контуруна чыккан жердин материалдарынын негизинде булар башка жерге мыйзамдаштырып кызыл китеп берип коюшат. То есть башка чыккан жерди номерлерин башка жерге номер присваивать этип салышат. Так точно. Так, ушундай болду. Onun гидроженный корпусuna негизи картограф барап белгилеп берген да. Ешқандай картограф барап гидроженный корпусuna таянып жасап беребиз. Гидрожен кадастрына карайбы? Жок. Гидрожен, значит, гидрожен виноват деп атасыз? Бул жигит 130 ганы такыр эле башка площадьты номерлерин коюп берип салган. Туурабы? Туура. Иш козгодуңарбы? Так точно. Алайбек бул Эрмекти Койбекти алып чыккыладарын продолжать этип. Тез арада ичинде. Бүгүн эгерде ошонун баардыгы доказ этилип турган болсо, прокуратурадан кошо бул баланы камаш керек. Мына каалаган жерге каалаган номерди кое берип, 1,30 1,5 гектар жер сатып берет. Уктун буулу ошону жазалануу лазым. Давайте азыр эме ККМ алып чыккыла эмеге өзү тергейтине биринчи карагыла бар, тактагы ККМ мени карагыла тактагыла макулбу? Күнөөсүз болуп жүрбөсүн, тактагы. Күнөөсүз такталган болсо, прокуратура менен кошуп туруп, бүгүн эле заключить бастырат. Забирать. Также получены сведения о причастности к вышеуказанным действиям бывшего главы Зулкуевской Алякмыты Мурзатулова Саритбека Сыдыковича. Алхаевтан Мурзатулов. Берди. А сиздер бердиз. Да, Зулкуев айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Мурзатулов Саритбек Сыдыкович, бул киши да алып чыкты. Алып чыккыла, разберитесь. Эгерде күнөөсү боло турган болсо, бул киши да камалды. Жыйындын жүрүшүндө Өзгөн райондук салык кызматынын жетекчиси жана Кара Суу райондук салык кызматынын башчысынын орун басары кармалды. Мындан тышкары Өзгөн районунун сот органынын бир кызматкери жана паспорт бөлүмүнүн бир өкүлү камакка алынды. Алардын мыйзамсыз иш аракеттери боюнча тиешелүү чаралар көрүлөт. Өзгөн райондук сотунун канцелярия бөлүмүнүн башчысы Исаев деген барбы? Сиз Өзгөн райондук эмгек социалдык каапсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысы Сагынбаев деген барбы? Сиз жана башка адамдар кылмыштуу келишимге барып, акча сыйлыгы үчүн чет элдик жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга Кыргыз Республикасынын аймагында төрөлгөндүгү тастыктаган жасалма соттун чечимдерин Өзгөн райондук сотунун атынан системалуу түрдө мыйзамсыз беришкен.
жасалма чечимдердин негизинде аларга мыйзамсыз түрдө Кыргыз Республикасы жарандыгы берилген. Силер билип жатсыңар эмне кылган? Кыргыз мамлекетинин Кыргыз Республикасы жарандыгын силер жасалма справкалар менен сатып аласыңар. Ал боюнча маалыматым жок экен, бүгүн чакыртып келдим. Так, ГКМ алдыдагы тергөө башталды. Эгерде адамдардын ушул мына справкада көрсөтүлгөн күнөөлөрү тактала турган болсо, сразу под стражу. Все, забирайте проблему. Чыгыңыз. Өзгө Калибек Зулмуха, вот его надо проверить. Он Карасуда да иштейт. Күлбөңүз, эмне күлүп атасыз? Не текшердеп айтса күлөсүз. Значит, вам радостно, да? Независимо от того, что там ваш брат является депутатом, и ваш родственник работает у нас, будем, если выявлять какие-то нарушения, посадить. Не надо улыбаться. Я своих даже ранних сажаю, не только вас. Кто арва? Özgür, начальник. Görдün sen kulübede, над тобой смеется он. Над тобой смеется он. Стоит и смеется. Заведи его сейчас, посадите его. И проверь. А потом посмотри, как он будет смеяться. Даже у него моральной ответственности нет. Не то, что там, как государственный служащий, он не имеет себя вести здесь. Но на этого как kulübede будет. Надо мной, что ли, смеются? Так, представьте, Алматов Абдуали, Карасу, жетекчинин орунбасары. Так. Жетекчиңиз каякта? Жетекчи Абдулда болчу. Каякта? Абдулда. Абдул деген не деген? Отукага чыктым. Я. Отукада болчу да, Отукада. Так, Аким, Карасуйский район. Айтып бериңиз, каякта? Товарищ генерал, центральный аппарат КПМВД, главный следственный управление Сурахта. Сурахта. Так точно. Да. Вот так вот. Шутіп айтпайсыз. Каякта от было? Отпускада. Мына Аким айтып атат. Карасу районунун начальниги центральный аппаратта ГКМВД Сурахта деп атат. Туурабы, Аким? Так точно. Вот так. Ким мынау Карасу районунун замначальнигин алып чыккылачы. Проверьте его тоже. За то, что он врет. За то, что он неправду здесь говорит. Мен не сіздің алдыңызда не подчиненныйыңыз, мен үшін мен алдында сіз қалып сөйлеп отырсыз. Текшерге деген жақшылар. Ана неме, кім? Начальник 6-го отдела. Кім еле? Фамилия? Үмітәлиев. Үмітәлиев. Оны шығарғандардың әрбіріне сен жол бересің. Ұқтың ба? Әрбірін тоқтап текшерге. Сегодня вот сейчас час, через 5-6 вечера, 5-6 часов мне ТЗ отправить. По каждому из них. Какие меры приняли по отношению к ним. По каждому из них. Идите давай занимайтесь. Не сидите здесь. Генерал-полковник Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын кадр маселелерине кийлигишпөөгө чакырды. Атайын кызматтын төрагасы кызмат орундарын тааныштары үчүн сураган айрым депутаттардын ысымдарын да атады. Жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү кеңештин депутаттары мамлекеттик органдарга кийлигишүүсү. Урматтуу мамлекеттик орган жетекчилери, силердин мамлекеттик иштерге эч ким кийлигишпеш керек. Жогорку кеңештин депутаттары келип алып, тигини кызматка кой, тигини кызматтан ал. Жергиликтүү кеңештин депутаттары чогулуп алып туруп, муну коюп бересиң, муну алып бересиң деген токтоткула. Андай болбош керек. Жогорку кеңештин депутаттарын конкреттүү түрдө кайсы кадровый вопростарга кийлигишкендиги боюнча менде бардык справкалар бар. Эгерде дагынушулар кайтканда бере турган болсо, биз, конечно, мамлекет тарабынан кайсы бир деңгээлде чечимдерди кабыл алабыз. Мына мага берген маалымат боюнча Арматова Надира Азимовна постоянный кийлигишет экен. Ноокаттык райондук образование башчысы Тажибаева Назикакан Кадралиевна боюнча является подругой Тажибаевой. Не допускай. Кто? Кто? Ошол эле райондо жогорку кеңештин депутаты
Марибо. Алдарында ошо келип алып туруп, рейстин башчысын кой, башканы ал деп кийгише деген. Не допускать никого. Депутат Примов деп атат. Оказывает влияние на главу Акима Чоналайского района Шамруханова, в результате которого на должность главы Хашкасуйской сельской управы был назначен Нышанбаев Болотбек Нуралаевич. По Карасуйскому району Толёнов Даниил Эрмекович. На протяжении долгого времени предпринимает попытки назначения на должность земельного специалиста в города Карасу, под контролем Емельевич. Узгенский район Урман Улугбек Бухарович. На должность главы Башкирской сельской управы был назначен Саидбаев Нурлан Джанубекович. Примов, Сарыбашев. Кадровые и организационные вопросы вмешиваются постоянно районного уровня. Иначе публично айтып коюю. Урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, айрыкча биздин урматтуу депутаттар, жерлерге барып, жергиликтүү бийлик органдарына кайсы бир шарттарды коюп, өзүңөрдүн кадрларына урнотом дегенди унуткула. Андай болбойт. Жол бербейбиз андай баракка. Соңку учурда Ноокат районундагы Каракой жайлоосуна келген туристтердин саны арткан. Бирок эс алуучулар үчүн жетиштүү шарттар түзүлө элек. Ушундан улам жайлоого алып баруучу жолду толук оңдоо жана келген коноктор үчүн ылайыктуу шарттарды түзүү зарылдыгы белгиленди. Биз чечим кабыл алдык Каракой жайлоосуна кетүүчү жолду толук ойдон асфальт кылуу боюнча. Мен мына көрүп келдим. Бүгүн эле жумуш барып текшеришет анан проектлерди түзүп даярдай башташат. Карабай барып эки жака ача бөлүп кетип турбайбы? Бири дагы түз кетет экен, бири сол жакка кетет. Экөөнү тең ошо асфальтташ керек. Андан кийин шарттар түзүш керек. Ал жерге жанагы эле канализация тартыш керек. Так цивилизованный соң. Ошол жердеги бардык хос субъекттердин отчёттуктарын алыш керек. Бул өтө маанилүү маселе да. Бул өтө маанилүү маселе. Баягы биз завод салабыз, фабрика салабыз деп кыйналып жүрмүбүз. Ушул туристтик жагын өнүктүрсөк дагы өтө чоң каражат тапсак болот экен. Ошол жагын өзүбүздө келишибиз макул. Жардам беребиз аким менен кошо, губернатор менен кошо жерине чыккыла, сунуштарга даярдагыла. Мамлекет тарабынан президентибиз айткандай керектүү акча каражатты бөлүп берейли. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жыйындын жүрүшүндө Ноокат шаарынын мэрине сын айтты. Ал Ноокаттагы айланма жолдун абалына токтолуп, көптөн бери оңдолбой келе жатканын белгиледи. Жергиликтүү бийликти башка шаарлардын тажрыйбасынан үлгү алып, тургундар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө чакырды. Ошону менен катар шаарды өнүктүрө мэрдин түздөн түз милдети экенин эскертип өттү. Мени урматтуу президентибиз айтты, элди чогултуп, жетекчилер чогултуп ушу тургузуп бир айтып койчу ошону. Ушундан үлгү алсынчы. Мына Ош шаарынын мэринен үлгү алсынчы, туруп коебуз. Мына ушул Ош шаарынын мэринен үлгү алсынчы. Бул да укмуш тияш, баардыгын көрсөтөт. Көрүп атасыз. Саат канчада турат? Канчада иштейт? Кылган иштеринин жыйынтыгы. Мына бүгүнкү күндө эгерде ушу Жеңишбек Тоторбаевди Ош шаарынын мэрлигине биз алып кетебиз дейли, Ош шаарынын ээлери эмне болот экен? Эч ким билбейт. Бул бир күн спартакка жеңиле жүрө берет, жинсы жеңиле жүрө берет, камуфляж менен жүрө берет, жылаңбашта жүрө берет, баягы шляпасын да кийип жүрө берет. Но зато результат болот да, сам план результат работает. Бүгүн жакшы кичине галстуктар. Ноокат шаарына сиз айтып атасыз, жакшы деп атам деп атасыз, а? Үлгү алып атасыз, а? Үлгү алып атасыз. А эмне үчүн мына бүгүн эртең Ноокатка барып келдим? Баягы бүткөн жолдун ортосундагы Кургабай ошол эле. Эмне үчүн? Жо, эмне үчүн ошол жерди сиз разделение этип жаштарга койбойсуңар? Эмне керек сизге? Айтыңызчы. Биринчиден ошол жерде тегеректеги жеке иштерди курулуштарды алышыбыз керек. Жок, токтоп туруң. Сиз курулушта айткан жок, мен курулушка мен өзүм келем. Анан сиз күчүңүз жетпейт. Мен сиздер болгон ишти, колуңуздан келген ишти сурап атам. Эмне үчүн Ноокат шаарынын жолуну мына былтыр президентибиз тапшырма берип, биз 3 айдын ичинде ошол жерде күнү-түнү жүрүп бүтүргөн. Эмне үчүн ошол жердеги центральный көчөдөгү Кургабай до сих пор, мына азыр мен барып көрүп келдим, эртемеден. Ошол жерде турат бозор. Эмне үчүн? Менде сиз ар бир районго барып, ар бир шаарга барып, Кургабайга барып көрсөтүп жүрүшүм керек. Үлгү алып иштебейсиңер. Түртмөйүнчө отура бересиз. Эмче иштебейсиз?
Мына кечеге ысып көргө барганда көрсөттүм эле, башка көптөгөн шаар райондор уже кыймылдап иштеп атышат. А сиз до сих пор отурасыз кыймылдабастан. Бүгүн Ош облусунда жетекчилер менен өткөн жыйындан кийин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевке автоунаа белекке тапшырды. Бул унаа президент Садыр Жапаровдун атынан берилген. Камчыбек Ташиев өз сөзүндө атылган белек мэрдин натыйжалуу жана ийгиликтүү ишмердүүлүгү башка мамлекеттик жетекчилерге үлгү катары баалагандыктан берилгенин белгиледи. Мен бир маселени силерге айтып коеюн. Мындагы президентибиздин поручениясы менен. Бул машинени биздин урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич жакшы иштегендиги үчүн деп Ош шаарынын мэрине белекке берди. Так. Ош шаарынын мэринин бүгүнкү күндө жасап аткан жумуштары президентибизге жагып атат. Президентибиз айтып атат, башка мамлекеттик органдарга дагы үлгү болсун деп. Аларга дагы берейин деп. Бергенде дагы бул белекти урматтуу президентибиз жеке өзүнө берсин деп атат. Өзүнө менчик катары беремин деп ушуну жеткизип кой деп менен суранып атат. Ошондо бир кол чаап коюңуздар. Жакшы иштеңиз. Мындан кийин да жакшы иштеңиз. Мына жылда бирден белек алып турсаңыз кудайга жакшы болот. Минип кетесизби? Өзүңүз кана миниңчи. Кайда? Сиз машинаңыз көрсүн да, мына айдаганыңызды. Мен кетип калайын, анан бул кетсин, мен машина туруп калам. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, регион.